Бул жумада президент жумушчу сапары менен Нарын областына барды. Иш сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы Тору-Карт-2 көзөмөл өткөрүү пунктунун жаңыланган имаратын ачты. Буга чейин аталган бекетте объекттер ыңгайсыз жайгашып, реконструкциялоого муктаж болгон. Жыйынтыгында аталган комплекс оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жабык, жылууланган ангарлар орнотулуп, бир эле учурда 6 транспортко баажы көзөмөлүн жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Көзөмөл өткөрмө пунктунун ишмердүүлүгү менен таанышкан президент анын жакшыртылган инфраструктурасы толугу менен керектүү стандартка жооп бериши жана чек арадан өтө турган унаалар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүшү керектигин баса белгиледи. Мамлекет башчысы автоматташтырылган баажы тутумдарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу боюнча баардык зарыл чараларды көрүүнү да тапшырды. Аны менен катар президент Садыр Жапаров Нарын областында болгон жумушчу сапарынын алкагында УКМКнын Нарын обласы боюнча башкармалыгынын капиталдуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн имаратынын ачылуу аземине катышты. Маалыматка ылайык, тийиштүү башкармалыктын имараты 1988 жылы курулуп, ушул күнгө чейин бир дагы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Мындан улам өлкө коопсуздугун камсыздоо жаатында эмгектенген кызматкерлерге тийиштүү шарттарды түзүп берүү иштеринин алкагында аталган имаратты да жаңылуу тапшырмасы берилип, кыска аралыкта бүткөрүлгөн. Өлкө башчысы Садыр Жапаров башкармалыкта түзүлгөн шарттар менен таанышып, УКМК кызматкерлерин 20 декабрь болуп өткөн кесиптик майрам менен да куттуктап өттү. Президент Нарынга барган учурда дагы кандай жагдайлар жүз берди? Жеринен Гүлдана Момунова айтып берет. Узапараткан жумада президент Садыр Жапаров Нарын облусунда жумуш сапары менен болду. Өлкө башчысы алгач эле Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңыланган Тору-Карт-2 көзөмөл өткөрүү пунктун ачты. Курулуштардын башкы болбасы өздүк курам көзөмөл өткөрүү жайын ачылышына тизилди. Иналбай Шакшаев. Саламатсыздарбы жолдоштор? Тору-Карт-2 өткөрмө бекети 2010-2018 жылдары Кытайдын колдоосу менен курулган. Деген менен буга чейин аталган бекетке кирүү өтө чукул болуп, объекттер ыңгайсыз жайгашып, унаа токтотуучу жайлар дээрлик каралган эмес. Мындан улам аталган бекеттин административдик имараты реконструкцияланып, 6 кыймыл тилкеси жана жабык жылууланган ангарлар орнотулган. Ветеринар көзөмөл эң аягында чек арасы. Жактан дезилер берди, ушундан аягына текшерип өткөндөн чыгып кетет. Учурда аталган аймактагы эски имараттардын ордуна кошумча автоунаа токтотуучу жайларды ачып, өткөрүү бекетинин аймагында каттам үчүн шарт түзүлүп жатканы айтылат. Мындан тышкары Тору-Карттагы чек арачылардын жатаканасы да жаңыланган. Көзөмөл өткөрмө пунктунун ишмердүүлүгү менен таанышкан президент анын жакшыртылган инфраструктурасы толугу менен керектүү стандарттарга жооп бериши жана чек арадан өтө турган унаалар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүшү керектигин баса белгиледи. Мындан тышкары Садыр Жапаров келерки жылдын жаз айларынан тарта жумуш убактысын 24/7 схемасы боюнча көбөйтүүнү сунуштады. Бизде 24 саат иштегенде биз тарап нет необходимости. Мисалы өткөрөбүз деп, силерге барып эле пробка болуп турат. Пландаштырып отурат оюнда. Где-то февралдын аягы, марттын башында биз тарап 24 саатка өткөрөбүз деп. А биз баштап берсек, андан кийин анан уланып кете берет да. Уже аркы тарабынан көнөт, 24 саат иштей берет дегенде анан келе баштайт да. Маалым болгондой, Кыргыз-Кытай чек арасында Тору-Карт жана Эркечтам өткөрмө бекеттери бар. Тору-Карт бекети суткасына 150 машина өткөрүүгө ыңгайлашса, учурда бул жерден 300дөн ашуун автоунаа өтүүдө. Ал эми Эркечтам өткөрмө пунктунда жол тыгын болуп, 300дөй жүк ташуучу унаа Кытайга өтө албай тургандыгын айдоочулар 20 декабрда маалымдашкан. Мына да карапайым шопурлар көп өчүрүп күтүп жатып калып атабыз. Алды 2 айлап туруп атат, арты 15 күндөп туруп атат. Эми бардыгында бала чака бар, акча тапсам деген ниет. Анан өчүрткө кече дагы мен сөз угуп алдым, көптөгөн машина кире албай, бул анык кире албаган. Эми барып Эркечтамга барып күтпөсө деле
ушул жерде күтүп атабыз да, үйдө күтүп атабыз да, башка ишибиз болбогондон кийин бала чаканы бакканы. Серепчилердин айтымында көзөмөл өткөрмө пунктундагы шарттардын жакшыртылуусу кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө чоң таасирин тийгизет. Ошол эле учурда бекеттердин жаңыланып ачылуусу, тартип орнотулуп, коррупциялык схемалардын жоюлуусу өткөрмө пунктундагы жогорудагыдай көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өбөлгө болот. Торукартты жанагы чоңойтуп, стоянкаларын коюп, анан пропускной пунктта код ошолорду дагы эки эсе көбөйтүп атканы бул абдан туура маселе, өзү үчүн да кылынган маселе. Анткени таможня жаатын толук Матраимовдор өзүнүн кадрлары менен ээлеп алган жана аларды көпчүлүк бөлүгүн өздөрүнүн чөнтөктөрүнө буруп алган деген сөз айтылып келген. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичтин чоң аракеттери менен ошол 180ден ашык ошого тиешелүү адамдардын бардыгы жумуштан алынып, ошонун бардыгын казынага түшүрөлү, бир тыйынына калтырбай депчи. Ошого шарт түзүп берип аткан өтө жакшы. Президент Жапаров Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы УКМКнын кезектеги жаңыланган Нарын башкармалыгынын административдик имаратын ачуу аземине да катышты. Söz Kırgız Respublikası'nın prezidenti Kırgızistan Provinsiyanын баш колбасчысы Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Башкармалыктын аталган имараты 1988-жылы курулуп, жараксыз абалга кептелген. 2023 жылдын июнь айында капиталдык оңдоп түзөө иштери башталып, толугу менен жаңыланды. Албетте мындай шарттар өлкө коопсуздугун камсыздоочу чекистердин ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталганын президент өз сөзүндө белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы 20 декабрь коопсуздук кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен дагы бир ирет куттуктады. Ең алды улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин күнү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин жигердүү жана кесипкөй аракетиңиздердин натыйжасында мамлекеттик жана коомдук институттардын туруктуу иштөөсү камсыз болуп, элибиздин жаратмандык эмгек менен алектенүүсүнө шарт түзүлдү. Учурда мамлекет тарабынан коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык дагы, социалдык дагы шарттарын жакшыртуу багытында бир топ иштерди жасоого үлгүрдүк. УКМКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери аймактагы укуктук тартипти орнотууда, ар кандай мыйзамсыз иш аракеттерди бөгөттөөдө салымы чоң экени айтылды. Андыктан өлкө башчысы мамлекет тарабынан аларга ар тараптуу колдоо көрсөтүү зарылдыгына токтолду. Бул башкармалыктын кызматкерлери Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин Кытай мамлекети менен чек ара сызыгын тактоодо, аны коргоодо өз милдеттерин татыктуу аткарып келе жатасыздар. Ошону менен бирге өлкөбүздө болуп келаткан ар кайсы коомдук саясий учурларда, облустагы абалды турукташтырууда, диний экстремисттик чакырыктарга каршы күрөшүүдө, коррупцияга бөгөт коюуда чоң жетишкендиктерге жетишти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Нарын башкармалыгынын имаратына ошол 35 жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөптүр. Нарын облусунун башкы башкармалыгын материалдык техникалык базасын жакшыртуу жана кызматкерлердин ишине тиешелүү шарттарды түзүп берүү максатында генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин демилгеси менен демөөрчүлөр тартылып, бул имаратты короо жайын кошо толугу менен оңдоп түзөөнү колго алганбыз. Аны менен катар Жапаров башкармалыктын кызматкерлерине Торукарт 2 көзөмөл өткөрүү пункту ачылганын маалымдап, аталган жерде бир эле учурда 6 транспорт каражатына карата бажы көзөмөлү жүргүзүлүшү мүмкүндүгүн айтты. Андыктан аймактагы коопсуздукту, ар кандай мыйзамсыз иш аракеттерди бөгөттөөдө күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери ыкчам иш алып барууга тийиш экендиги белгиленди. Мына ушундай шарты оор аймакка курулган Торукарт 2 өткөрүү пункту толугу менен бардык шарттарга ылайык келгидей салынып, анда кызмат кылгандар үчүн жылытуу системасына чейин алмаштырылып, жаңыртылып, шарт түзүлүп берилди. 50-60 градуска чейин төмөн түшкөн суукта бажыдан өтө турган унааларды таразага тартып, кароодон өткөрүүчү жайдагы жылууланган дубалдар менен тосмолонду.
Андан соң мамлекет башчысы оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн башкармалыктын имаратынын ички шарттары менен таанышып чыкты. Мында кызматкерлердин иштөөсүнө жана ден соолугун чыңдоосуна, спорт менен машыгуусуна да керектүү шарттар каралыптыр. Башкармалыктын имараты жалпы 3 кабаттуу болуп, жер тилкесинин жалпы аянты 1 гектарга жакын. Имараттын аянты болсо 2000 чарчы метрди түзөт. Аны менен катар кошумча курулган кызматтык имараттардын аянты 500 чарчы метрди камтыйт. Ошондой эле 2000 чарчы метрди түзгөн жайкы спорт аянтчалары да оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Не керек эми мындан башка кандай условия керек дагы? Негизи эгемендик алгандан бери эле ошо нарынга көңүл бурулган эмес, нарын тарапка. Чегара маселеси бар, могу таможня боюнча бажы тармак жагында болсо аябай чоң маселелер, анан өтө чоң суроолор туулуп келген да. Анан бүгүнкү күндө иштеш керек. Ошол чегаранын жанында турган чегарачылар жана биздин көмөк сотрудниктери. Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө имарат менен эле бүтүп калбайт, арге жакшы техникалык жабдуулар алып барылган. Дагы да алып барылат. Буюрса ошо жакшы техника жабдуулары ошо татыктуу имараттын ичинде иш алып кетет деп менин көзүм жетет да. Белгилей кетсек, 1991-жылы Кыргыз СССРинин мамлекеттик коопсуздук комитетинин Ысык-Көл облусунун башкармагынын астындагы Нарын шаардык бөлүмү жоюлуп, УКМКнын Нарын облустук башкармалыгы түзүлгөн. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибейлал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.